Ошол үчүн сиз биринчи ааламды өздөштүрүп алыңыз. Эми бүгүнкү күндө эмне болуш керек делгенде мынтилип атат. Адамдын телосы дейт. Энергия өткөргүчкө айланыш керек. Аалам эмне экен? Энергия экен. Кудай эмне экен? Энергия экен. Чындык эмне экен? Энергия экен. Эми ошонун ролун аткар деп атат бүгүнкү күндө. Болбосо күйүп кетесиң. Жарылат, күйөт, же орусча которушунда взорвется, сгорит запчасти. Станешь космостун мусором дейт. Чын эле. Мына бүгүнкү күндөгү талап. Бүгүнкү күндө намаз оку деген жок. Ааламдын ааламдашуу деген doğru болуп атпайбы? Ааламдашуу, ааламдык түшүнүккө өтүү, ааламдын ролун аткаруу бул ааламдашуу деген сөз. Ата жолундагы акку эмне кылып атат? Ал ак күч кийгенде ааламдын ролун аткарып атат. Барган пендесине багыт берип, оорусун чачып коюп, улуу жолго үндөп коюп, мына энергия өткөргүчкө временный болсо дагы, ошол убакта болсо дагы өттү. Ошол аккунун телосы аткарды. Ошол сымал азыр ар бир адам акка айлан, ааламдык, ошо түбөлүк ак бол сен. Мына мен түбөлүк акмын. Эки жолу эскертти мени. Периштедей таза болдуң деди. Ааламдан эми байланыш. Мээримтөк бата бер же тескеп сотто деди. Арбай соттойбу ата жолунда дагы. Туура эмес кылсаң. Анысы кандай? Мен ааламдан жаралгам да. Энергиядан жаралгам да. Мен агардым. Кантип? Аракет кылдым, изилдендим, жеткирдим, кызмат кылдым, утуш алдым. Энергияга айландым. Энергия эмне? Аалам, ата. Мына адамдын жаны бул энергия экен. Мына жаны. Жаны кайда барды? Биринчи арбак дүйнөгө барды, жаны чыгып кетти. Арбак деле ак турбайбы? Андан кийин бейиш дүйнөгө барды. Бейиш жаннат дүйнө. Мына өсүү болот экен бу жерде дагы мына мынтип. Бейиш дүйнөгө барды. Кутулду, жердеги тозоктон, азаптан, карыстан, кайгыдан, пендечиликтен кутулду. Жан бейишке айланды. Аалам өзү эмнеден турат экен? Жандан. Байтык атадан бата чыкты. Анын жаны келип туруп энергия берди да, багыт берди да. Корпусу келген жок да, корпусту ошол аял көтөрө алат беле. Мына ошентип атадан бата чыкты. Манас атаданбы, 6-чы катарданбы? 7-чи катардагы адам атадан илим түштү. Анысы кандай? 8-чи катар бул Теңир ата экен. Теңир ата арыстан алайды кийип алды бүгүнкү күндө. Ал энергия экен, ал кийип алды. Мына мен азыр Абдылдаев сүйлөп аткан жокмун. Мен Абдылдаевдин корпусун пайдаланып Теңир атаң сүйлөп атат. Аккуунун телосын пайдаланып ким сүйлөйт? Барган жериндеги мазарыбы, мүрзөсүбү, күмбөсүбү, Манас атабы, Ганикенеби, Байтык атабы барган жериндеги. Анысы кандай? Арыстан алайдын телосын ким кийип алды? Теңир ата кийип алды. Эмне кылды? Шарт окуп атат. Арыстан алай Теңир ата энергия турбайбы? Корпус эмес, Кудай корпус эмес дедим го, энергия экен. Мына жан келди дагы сүйлөтүп атат. Адеми деген кыз жасыптыр, Кудай жарыгы дегенде. Кудай мен жерде жашап өткөм деп берилет. Анан бул чындыкпы десең ааламдан так берилет. Эволюция болуп турганда Кудайлар алмашып турган дейт. Эволюциянын Кудайы көп болсо, бул энергия доорунун Кудайы бирөө болот дейт. Мына ошентип мен бүгүнкү күндө өзүмдү Теңир атамын деп сезем. Корпусту Абдылдаевдин мына эркек деген жаны болгон экен бу жерде, мына мындай дейли, аял деген жаны болгон экен, мисалга сиздики. Эртең бул кететкен дагы мына Теңир ата деген жан келип калды. Айланып ат, мына жан айланып турат экен. Эмне болуп калдым мен? Эркек эмесмин мен? Баягыча эле, деп бир аялга кыйынсынгандай.
же аял эмес. Аны эмне кийди? Аны Кудай деген жан кийди, арстан алайды. Анан эмне болуп калды? Энерга кийгенден анын кудурети иштеп калды. Керемети иштеп калды. Багыты берип калды. Ошентип анан кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол. Арстан Алай жөнүндө билдирүүлөрдө берилет го. Атайын эле ааламдан арналы элге ал келген депчи. Атайын ааламдан келген элге арналы. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Бул китептерде да берилет. Кийин Кудай бир адамды кийип алат, ал дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп. Бул кайра эле Арстан Алай. Ал адамга табият кызмат кылып берет, табият кул болуп берет, адамзат кул болуп берет.